Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги ушул темага токтолоюн дедим. Алымдардын бирөөсү бул болгон окуя мындай дейт. Бул аңгеменин ээси, аңгеменин автору, каарманы үйлөнгөнүмө 21 жыл болду. 20 жыл биринчи жылга өттүк, 20 жылдыкты бир элестетип, өмүр жолдошум менен бир ресторанда, кафеде жырга отуруп келсем дедим. Ага бир шакек жакшы белек берсем дедим. Өмүр жолдошум, бул дем алышта сени бир ресторанга чакырсам эмне дейсиң дедим дейт. Сени менен бир убакыт өткөзгүм келет. Бирок өмүр жолдошум, мен эмес башка аял менен барсаң дагы жакшыраак болот деди. Эмне дейсиң? Башка аял? Мен билем, сен менен башканы жакшыраак көрөсүң. Бир аял бар, сен аны көбүрөөк сүйөсүң, ал да сени сүйөт. Таң калдым, ким жөнүндө сөз болуп жатат деп. Сен ошол аялды акыркы жолу качан чакырганыңды мен билбеймин деди. Мен ордума төрөп өстүргөн, ак сүтүн берген энеңди бир алып барып ошо ресторанда бирге отурсаң, менсиз өзүңөр бир кеңешип, сүйлөшүп отургула деди дейт. Апама телефон чалдым. Апа, уруксат берсең, келерки дем алыш сени менен бир убакыт өткөзгүм келет. Сен каалаган бир кафеде, ресторанда бирге отурсак, сени менен сүйлөшө турган сөздөрүм бар. Атамдын өткөнүгө 19 жыл болуптур. Энемди эч ким кафеге чакыра элек экен. Энемдин биринчи суроо: балам, бирдеме болдубу? Тынчсыңбы? Дегил амансыңбы? Ой апа, аманмын, тынчмын. Аялыңа бирдеме болду? Жок. Балдарыңа бирдеме болду? Сен мындай чакырбайт элең, телефон чалбайт элең. Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Дегил амансыңарбы? Апа, ойлонбо, тынчмын, аманмын. Сени менен жеке бир отургум келди. 3 балам бар, жумушум бар, бизнесим бар, алек болуп, энемди унутуп койгон экенмин дейт. Дем алыш күнү келди. Телефон чалып келсем, апам эшиктин алдында коз татынакай кийинип, көчөдө мени күтүп туруптур. Апама жакшы карасам, атам өтөр жыл алып берген көйнөгүн кийип алыптыр. Ал көйнөктү атам өтөр жыл алып берген эле, ошол кийими менен турат. Дагы эле сарсана. Балам, эмне болду? Отур, апа, иштесе эмес. Экөөбүз отуруп, мен жакшымын, эч ойлонбо. Жөнөкөй бир кафеге бардык. Ал өтө коз, өтө чоң эмес, бирок апама жаккан, илгери өз жашыгында атам менен отурган кафе эле. Кафеге барган кезде тамактандаш үчүн кызмат кылган кыздар бизге паракчаларды берди. Тамакты карап жатам, апам үчүн тандайын деп, апамды карасам, кыйналып, көзү жетпей жатат, сездим. Ачкысыз көрө албайт экен. Апа, мага бер, сен үчүн мен тандайын дедим да, тамактардын атын окуп жатып, апама карасам, жылмайып, көзүнөн жаш агып жатыптыр. Апа, эмне болду десем, балам, билесиңби? Кичинеңди, тамакты мен сага тандайт элем. Мен окуп берет элем. Бүгүн сен мага окуп жатасың го, балам. Апа, карызды төлөй турган убакыт келди. Көптөн бери төлөбөппүн. Айвандык кылыппын, акылсыздык кылыппын. Шашпа, мен сага тандайын дедим. Балам, сен телефонда айткандан бери кошуналар калган жок. Жакын досторум, курбуларым калган жок. Баарына телефон чалып айттым. Балам, мени кафеге чакырып атат деп кабар бердим. Алар мага келгенден кийин айтасың эмне болгонун деп, алар чыдамсыздык менен мени күтүп жатат деди дейт. Апам менен отуруп, ал ашканада көпкө чейин сүйлөштүк. Тамак жедик. Өткөн жаштык атам бар кезини ошол жерде көптөгөн сөздөр сүйлөштүк. Кеч анча убакыт өтүп кетиптир, сезбеппиз. Акырында ашканадан чыгып, апам экөөбүз үйдү көздөй жол алдык. Машинеге келип түшөрдө апамдын колунан өп, чекесинен өп, машинеден эми түшүрсөм, балам, уруксат берсең, дагы бир жолу ушу жерге келсек. Апажан, келемин, сенин мындай кубанычың турса, эмне үчүн келбейт элем? Мен даярмын дедим дейт. Апам айтты дейт. Балам, бирок бир шартым бар. Эмне шартың? Келерки сапар менин эсебимден. Мен пенсиямды жыйнап турайын,
Kelerkisinde men tamak alıp berem dedi deydi. Opa, razımın. Kelerkisinde siz töleң дағы keleli ekөөz oturup. Ушундай баарlaşalı. Өткөн күндөрдү сүйлөшөлү деп. Көп күндөр өтпөстөн апам катты ооруп калды. Жүрөгүдөн кармады. Айлар күндөр ушундай тез өттү. Апам экөөбүз убадалашкан күн жетпестен апам каза болуп калды. Апамдык акыркы сапарына узаттык, дуа кылдык. Бирок таң калышысы бир канча күндөн кийин ашканадан мага конверттен бир чакыруу келди. Силерге палан столдо 2 адамга орун даярдалган, келип конок болуп кеткиле деп. Баягы ашканага барсам, апам менен отурган баягы эле столубуз. Барган кезде кызматкер кыз ошол жерде колума катты берди. Алып окусам, балам, келерге көзүм жетпейт эле. Пенсияны алган кезде акчасын төлөп койдум. Эми кел, өмүр жолдошуң менен отуруп, бир жакшы көңүл ачып кеткин деп жазыптыр дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, сүйүү күнү деп кимдерге эмне арнабадың? Өзүңө суроо берчи. Акыркы жолу алтын апаңды, ак сүтүн берген энеңди ушундай бир жерге чакырып сыйладыңбы? Башкаларга кошомот кылып эшигин ачып бересиң. Үстөлүн жылдырып бересиң. Урматтуу мусулман бир тууган, катта ушундай жазылып турат. Лен тукаддир ма маана тилка лейла биннисбат ли. Балам, баягы кеченин мен үчүн кандай баалуулугун сен билбейт элең. Балам, мен үчүн эң бактылуу кече болду. Билбейсиң. Эч ким билбейт. Келечекти да билбейт. Ата-эненин кадыр баркын, бирок урматтуу мусулман бир тууган, ата-энени жоготкондор билет. Бирок бүгүн ата-энең тири болсо, кызматын кыл. Эртең аттың ай дейсиң. Бирок аттың пайда бербейт. Жараткан Аллах Тааладан жалбарып суранарым, тирүүлөргө Аллах Таала ата-энебизге узун өмүр берсин. Жүрөктөрүнө бекем иман берсин. Өткөндөрүн өз рахматына алып, мүрзөлөрүн нурдуу, жаткан жерини бейиштин бакчаларда кылсын. Кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен Жаннатул Фирдауста ата-энебиз менен бирге болуу насип этсин. Акырында катта апасы мындай жазып: "Я валади, о балам, мен сени сүйөмүн. О балам, мен сени өтө бекем сүйөмүн." Ошол катты окуган кезде сүйүүдүн маанисин түшүндүм. Сүйүү эмне экенин ошондо түшүндүм дейт. Ата-энеңден баалуураак, ата-энеңден кымбатыраак бул дүйнөдө эч нерсе жок. Эң негизгиси, урматтуу мусулман бир тууган, энең. Бирок мен силерге айтам деген темамды дагы акылына чыкпай калдым. Эне жөнүндө, ата жөнүндө сүйлөсөк, эч качан түгөбөгөн бул. Аллах Тааланын бейишине ачылган бул эшик булар. Валидак жаннатук, ата-энең сенин бейишиң, ин ардайтахума, эгер аларды разыксаң, ата-энең сенин дозогуң, эгер аларды кайгыртып капаксаң. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiатина ва таваффана ма'ал абрар. Аллахумма атиq riqabana ва riqab abaina ва ummahatina минан нар. Аллахым биздин денебизди, ата-энелердин денелерин дозоктон куткаргын я раббал аламин. Ушул минбарда сиздерге чыгып, ваз кылып кайрылууга минбарды жасап берген бир туугандарыбыздын энелерин, аталарында Жаннатул Фирдауста бейиште нурдан болгон минбарларды Аллах насип этсин. Бирахметке я архамар рахим.